Айнагүл Эшалиева Сузак районундагы номер 90 Манас атындагы мектепте 2 жылдан бери эмгектенип келет. Карадария айылдан күн сайын каттап иштейт. Каарманыбыз 4 баланын энеси, үй бүлөсү менен үй алуу максатын көздөп келишет. Географиядан сабак беремин. 2 жылдан бери мугалим болуп иштеп жүрөмүн. Мен айылдан барып келип иштеймин, өзү негизидечи. Үйүбүз жок. Айылдан кайнена кайнатам менен үйүндө, ошол жерде жөнүндө турабыз да. Анан ушу постоянно барып келгенибиз үчүн кичине кыйынчылык жаратат бизгечи. Анан азыр мугалимдерге үй салынып атат деп уктук. Биздин ушу мектебибиздин түшүндө экен да, кичине жакын жайгашат экен. Ошол үйгө кичине илешип калсак, мүмкүнчүлүк болуп калса, жакшы болот эле деген ниеттебиз. Министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик менчиктеги жерде Сузак айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине өткөрүп берүү жөнүндө токтомго кол койду. Учурда мына ошол жерге мамлекеттик кызматкерлер жана мугалимдер үчүн үйлөрдүн курулушу башталган. Ал эми жергиликтүү бийлик чыныгы муктаждарга берүү боюнча кызматкерлердин тизмеси такталып жаткандыгы айтылды. Списогун биз айыл өкмөттөргө тапшырма берип, список түзүп атабыз. Бул жерде жанагы муктаж болгон мугалим, врач, же болбосо айыл өкмөттүн кызматкери үй жокторго ошол жерлерден баягы социальный же болбосо льготный деп экиге бөлүнөт. Ошонун бирөөсүнө баягы дал келсе 4% менен 25 жылга баягы ГИКтин талабы ошондой да. Биз бул жерде жергиликтүү бийлик ошол списокду тактап, ошол врач действительно муктажбы, муктаж эмес, ошонусун аныктап беребиз. Сузак районунда жалпы 1450 батир курулуп жатат. Алар мамлекеттик кызматтагыларга аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилет. Ал эми үйү жок жүргөн мугалимдерге да берилип жаткандыгы мамлекет тарабынан агартуучуларды колдоо катары баалап жатышат. Мамлекеттик кызматкерлерге жана мугалимдерге курулуп жаткан ушу көп кабаттуу үйдү угуп биз аябай сүйүндүк. Бул жаш мугалимдерге, жаңыдан үй бүлө куруп баштап иштеп жаткан мугалимдерге өтө чоң жардам берет. Биздин мугалимдер дагы угуп сүйүнүп атышат. Ушул президентибиздин ушул иш аракеттерин жылуу сөз менен жакшы кабыл алдык. Кайнатамдын үйүн бар, айылга барып турабыз. Азыр ушул президенттин ушул мугалимдерди колдоп, атайын ушул Сузак районунда үйлөрдү түшүрүп, мугалимдерди колдоп, ушу мугалимдерге деп салып жатканына биз аябай кубандырды. Ажып эмес, бизге дагы ушул ой буйруп калса. Жалал Абад облусу боюнча 3000ден ашык мамлекеттик ипотекалык үйлөр курулуп жатат. Ага облус боюнча 1500 жаран онлайн кезекке катталган. Ал эми курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу ушул жылдын күз мезгилинде бүткөрүү пландалган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.